Mail.ru, Одноклассник, Twitter, Facebook, теге Wi-Fi акциялары келген. Мисал үчүн мага 2010-жылы Санкт-Петербург шаарында жүргөнүмдө бир орус мага Wi-Fi акцияларын айтқан. Вот мен баягы түшүнүгүм жогунан вот ошол шансты мен кетиргем. Мен Wi-Fi эмнекени түшүнбөй эмесмин. Бул мени орус алдап атат деп эле ошондой понятие болуп да менде алган эмесмин. Азыр өкүнөм да. Эгерде мен ошондо вникать этип, же болбосо алмага точно информация айтып, бизге окшош ушинтип жанталаш информация айтып коеюн, мындай болот деп может түшүнсөм мен болмош алатым. Негизи алмага эми мисалы насип болгон жок да. Ошентип интернет келгенде интернеттин акциясын алгандар азыр бай. Biz күнүк интернет менен сүйлөшүп атабыз, алардын чөтүнө шакылдап акча түшүп атат. Биз азыркы мен айтып аткан технологияны интернетке салыштыралы. Бул денежный пирамида эмес, бул сетевой маркетинг эмес, бул MLM бизнес эмес. Бул инвестиционный проект. Азыркы сиздердин таап аткан акчаңыздардын 10% инвестиция кылып коюңуздар ушу жака, ошол эле. Башка эч кыйынчылык жок. Мына интернеттин акциясы келгенде интернетке инвестиция кылгандар, азыр биз интернет менен сүйлөшкөн сайын, баланс салган сайын, Facebook'tan жазышкан сайын, Одноклассниктен сүйлөшкөн сайын, аларга чөнтөгүнө акча түшүп турат. Мисалы үчүн Максим Бакиевдин колунда Билайндын акциясы бар. Кыргызстанда Билайн акциясы полный Максим Бакиевдин колунда. Биз Билайн менен сүйлөшкөн сайын Максим Бакиев жыргап чыгат. Ал Билайнга келип иштеп аткан жок. Мегакомдун 35% гигабайттын колунда. Гигабайт тиякта элчилик кылып жүрөт, а биз Мегаком менен сүйлөшкөн сайын анын 35% гигабайттын колунда түшөт. Газпромдун акциясы Бабанктын чөнтөгүндө. Биз бензин куйган сайын, солярка куйган сайын Бабанктын чөнтөгүнө акча түшүп турат. Мына ушуга салыштырыңыздар, интернетке салыштырыңыздар. Интернеттин заманы бүттү, себеби интернет дүйнө жүзүнөн таркап бүттү. Бирок эч бир мамлекет интернетсиз жашабайт. Себеби бардыгына таркап бүттү. Эми транснет деген заман келет. Транспорт интернети менен деген сөз. Эми дагы доор алмашуу астында турабыз. Вот 2020-жылдан баштап биз цифровой деген жолусу санариптештирүү деген заманга өттүк. Санарипт. Мына телевизорубуз санарипт, туурабы? Кир жууган машинабыз санарипт. Телефон көтөргөн телефонубуз санарипт. Нан жапкан печкабыз санарипт, идиш жууган немебиз санарипт. Кнопканы басабыз, бол салып коебуз. Вот цифровой деген ушул. И алган зарплата санарипт, карточканы салабыз, алабыз, туурабы? Вот эми биз сезбей атабыз. 2020-дан баштап эле биз уже цифровой экономикага өттүк. Эми цифровой экономикада биз жалаң цифровой акчаларды кармайбыз. Жакында акча жок болот. Физический акча жок болот. Аларды баягы мурунку Союздун акчаларын бергенде балдарыбызга оюнчукка берип койгон. Мына ушундай акчаларды унага берет. Биз валюта жаңы алмашканда кыйын кагаздар чыкты го. Акчалар чыкты. Мына азыр ошолор пайдаланат. Аларды биз балдарыбызга оюнчук катары берип койдук, туурабы? Мына ошол сыяктуу биз азыркы кармап аткан акчабызды кармабай калабыз. Алмалсак дагы телефон менен алабыз. Көйлөк алсак дагы телефон менен алабыз. Мал сатсак дагы, мал алсак дагы ушу телефон менен соодаладык. Жакында ушундай өтөбүз. Өткөндө Акылбек Жапаров 2 жолу айтып кетти. Ким көргөн жок телевидениеде. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Кыргызстан 25-жылы полный цифровой экономикага өтөт. Азыр 2,5 миллион эл карт чыкты. Дагы 7,5 миллион эл карт чыгарабыз. 25-жылы полный саналип өтөбүз. Саналип деген цифровой. Ушуга биз даяр болушубуз керек. Биз многуда уктап жатып кул болуп койгон. Биз эмне уктадык да, информация жок, бизге эч ким түшүндүргөн эмес. Даже акциябызды дагы белги салып коюп эч ким айткан жок. Ким билген алды дагы бизден арзан алып туруп башка жака салды. Биз кыйналдык. Эми дагы доор алмашат. Ушу доордо уктабайык. Бул жерде уктап калып орустарга, казактарга, түрктөргө кул болдук. Мисалы үчүн мен Орусияда 10 жыл иштеп келдим, мен орустарга кул болуп келдим 10 жыл. Дагы деле кул болуп жүрөбүз, туурабы?
эми дагы кул болбойлу, кыргыздар дагы ойгоноюк. Мына Уоррен Баффет деген миллиардер айтат, ким дейт доор алмашып атканда уктап аткан эл дейт кул болуп ойгонот дейт. Бул кул болуп ойгонбойбуз, биз бай болуп